шаарындагы зыяратчылардын алгачкы тобу Меккеге сапар алды. Алардын катарында Абдусахи Балтабаев зыярат кылууну ниет кылып, жубайы менен жөнөп жатат. Ислам дининдеги 5 парздын бирин аткарууга сапар алган Балтабаев ажылыкты уюштуруудагы тейлөө жакшырганын айтат. Действительно, ошол максатым Кудайдын кулагына жетип, бүгүнкү күндө орундалат деп, иншалла орундалат деп отурам. Эмоция только, максат мындан ар бир мусулман пенденин бул 4-5 парзынын бирөөсү болгондуктан көптөн бери күтүп атканбыз. Алланын амини менен насип этип, ушул ажыл сапарга жөнөп атабыз. Биз буга көп жылдан бери даярданып, мынау канча кезекте туруп, акыры Кудай ишибизди оңгоруп жөнөп калдык сапарга. Мына ушул уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө бардыгына чоң рахмат. Жакшы уюштурушуп атат. Мына формаларды кийгизишип, бардык жөнү арзанда кылышып койду быйыл эмесин. Быйылкы жылы кыргызстандык ажыларды Жазира авиакомпаниясы тейлөөдө. Артыкчылыгы Ош шаарындагы зыяратчыларга атайын каттамдарда уюштурулган. Бул каттам менен бүгүн 172 зыяратчы сапар алып, аларды ажы башчылары коштоп барат. Ал эми түштүк аймагы боюнча ажылык сапарга 4,5 миңден ашуун жаран аттанган. Булар Оштон Мадинага учушат. Жалпысынан биздин ошол ажы умара штабтын башчы жетекчиси өзү баш болуп, андан башка ошол сотрудниктердин бардыгы булардын даярдыгы боюнча кам көрүшкөн. Документация болсун, башка нерсе болсун, бүт бардыгы даярдалып келип, акырында буюрса азыр бир канча убакыттан кийин булар учуп кетишет. Биринчи жолу түштүк жаатынан, негизинен түштүк жаатынан дегенде 4,5 миңдей адам бул жактан учушат, көпчүлүгү. Ошого даярдыктар баары даяр, регистрациядан өтүп атышат. Буюрса аман эсен барып, жакшы ажылыгын аткарышып, дуа кылып, мамлекетибизге, элибизге, жерибизге өздөрү да аман эсен барып келсин деген чоң үмүт менен келип отурабыз. Буга чейин Бишкекте кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Меккеге жөнөп кеткен. Ал эми ажылардын акыркы тобу 21-июнда Ош Жидда багыты боюнча Сауд Аравияга жөнөп кетишет. Алардын саламаттыгына 20 дарыгер көз салат. Уюштуруу жактары аябай жакшы болду. Анан президентибиз өзү көзөмөлгө алды. Ошол себептен дагы арзанчылыгы башкасы аябай жакшы болуп атат. Эми Кудайым буйрса элибиз аман эсен барып келип алса, элибизге, журтубузга дуа кылса, тилек болсо, эми бул ажылык милдети 5 фарздын бири болгондуктан, буга кылынган кызмат. Белгилей кетсек, быйылкы ажылык сапарына Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы $3,900 түзөт. Мурунку жылдары Сауд Аравиясынын талабы боюнча ажылыкка бара тургандардын жашы 65тен жогору болбошу жана ПЦР тесттин терс жыйынтыгын көрсөтүп, коронавируска каршы эмдөөдөн өтүшү шарт болчу. Быйыл бул талаптар жокко чыгарылган. Ажылык мусулмандар үчүн аткарууга милдеттүү болгон 5 парздын бири. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.